именно стойкадан шанс жок, утулуп каласың деп көбү ишенген эмес. Достор, кечээ Марсель менен Эркебуландын СНГны дүңгүрөткөн бою өттү. Марсельге шанс эч ким берген эмес, анткени казак жигит стойкада күчтүү болчу. Анан бойдон кийин Марсель ошо видео чыгарды, кантип утулган жөнүндө. Ошону көрсөңүздөр. Мен Кудайдан ыйлап сурадым эле, ушул бойду толайынчы кулачкада мен кулачтык эмесмин деп. Аллага шүгүр берди. Кыргыз эл Кыргызстан үчүн жанын берип койушка даяр. Чоң рахмат Кыргызстан, алга, let's go! Аллах таалам өзү жүрөктүн түпкүрү менен чын жүрөктөн сурасаң, эч бир дуаны кайтарбайт. Бул дүйнөдө болот, жакыретте болот да. Бирок бунуку Марсельдики бул дүйнөдө болуптур да, машалла. Мен күчтүүмүн эмес, Аллах таалада бүт күч кубаттын баары Аллада. Анан Аллах таалада мен ошол күчтү сурайм дегенде Аллах таалам сага мүмкүнчүлүк берет. Дуктан түшпөй, Марсельге эч ким ишенген эмес чын. Даже кыргыздар деле чыкпай эле койсоң болмок. Ал тиги күчтүү, сен башка жагың, Марсель сеники башка жагың күчтүү, бирок именно стойкадан шанс жок, утулуп каласың деп көбү ишенген эмес, кыргыздар да ишенген эмес. Бирок, конечно, кыргыздар поддержка любой жактан таптит этебиз го. Анан чыкты дагы, Алланын жардамы менен утуп алды. Анан ошону эле унчукпай кайра мен кыйынмын дебестен, Кудайдын жардамы менен мен дуа кылгам, ошо менен кылат да. Бул деген мусулмандардын башын бириктире турган нерсе да. Ушундай спортчулар, звездалар, буну канча деген жаштар көрөт, канча деген адамдар көрүп атат, СНГ полный көрүп атат. Анан ушундай сөздөрдү айтканы бул мындай өтө жакшы көрүнүш да. Альхамдулилля.